2015-жыл бизди жакшы сүрөттөр менен кубандырды. Кинокомикс Marvel'дан баштап акыркы декабрь айынын Звездные войны Пробуждение сил дегенге чейин. Ал эми 2016-жылдын мындан дагы экшен жана кооз сүрөттөр күтүп турарын билебиз. Ушул жылдын 10 күттүргөн фильмдерин мен азыр айтып берем. 2016-жыл компьютер оюндарын сүйгөн адамдарды кубандырат. Себеби көптөн күттүргөн Assassin's Creed'ти биз чоң экрандан көрө алабыз. Оюндарды жөн менен билбеген адамдар деле мен эмне айтканымды түшүнүп отурса керек. Ушул жылдын июль айында Космическая Одиссея тасмасынын уландысы Star Trek чыкмакчы. Жаңы фильмдин сюжети боюнча бир команданын учагы белгисиз планетага бузулуп калып, жашоо үчүн күрөшүшөт. Кайрадан оюн сүйүүчүлөрүнө кайрылсак, бул Warcraft. Анын сюжети оюндун биринчи бөлүгү боюнча тартылган. Эгер сиз фантастикалык фильмдерди жактырган болсоңуз, анда продюсер Майкл Бейндин Черепашки ниндзянын экинчи бөлүгү сизге. Кайрадан эле 4 бир тууган чогулуп, дүйнөнү башка мутанттардан куткарат. Мутанттар жөнүндө сөз болуп кеткенден кийин Люди Икс Апокалипсис жөнүндө айтпасак болбойт. Илгерки мутант Апокалипсис жерде адамдардан жок кылайын деп чечет. Ал эми мутанттардан түзүлгөн команда ага айласыздан каршы чыгышат. Сыйкырдуу дүйнө жөнүндө сагындыңарбы? Анда кайрадан сыйкырдуу жашоого төмөнкү фильм менен чогуу чөмүлөсүңөр. Фантастические звери и их место обитания окуя биздин заманга чейин фантастикалык жаныбарлар жөнүндө көрсөтөт. Ал эми Отряд самоубийц деген тасма 2016-жылы чыгат деп жарыяланган. Кинонун сюжетин карай кетсек, америкалык өкмөт дүйнөнүн эң жаман адамдарын чогултуруп, жердеги эң коркунучтуу ишти жасатканга ой келет. Marvel'дын башкы фильми ушул жылдын Первый мститель противостояние деп аталган. Сюжеттин эмне болгонун билсеңер керек. Бирок мен айта кетейин, Железный человек менен Капитан Америка бири-бирине каршы чыгып, жаңы каармандарды камтыйт. Айта кетчү нерсе, россиялык локализаторлор фильмдин атын биринчи жолу өзгөртүп койгон жок. Азырынча Marvel кино жүзүндө озуп алды да болсо, DC Comics эми гана бул ишке кирди. Бирок дароо эле эң күчтүүсү менен болгондо дагы Batman против Супермена на заре справедливости деген фильм кино сүйүүчүлөрүн кубандырат. Ал эми дүйнөнүн эң күттүргөн фильми бул сиздер билип койгондой эле Дэдпул. Бардык жагын эске алганда деле юмор, экшен, атышуу жана талкалоо сизди күтүп турат. А сиздер кандай кино күтүп жатканыңарды ой пикирге жазгыла. Достор, бул Кыргыз Топ каналы болду. Биздин каналга жазылгыла жана ошондой эле бул видеого лайк баскыла.